Элдик курултайга келген делегаттар президенттен 6 метр аралыкта отуруп, мында эл менен бийлик органдарынын ортосунда тикелей түз байланышуу болот. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов биринчи радионун түз эфиринде билдирди. Анын айтымында курултай бул азчылыктын пикирин сыйлаган көпчүлүктүн чечими. Мурда каттар райондук администрациялар аркылуу, жогорку кеңештин каттарды жана арыздарды кабыл алуу бөлүмү аркылуу жарым жылда 1-2 айлап дарегине жетчү. Ал эми курултайда эмне көйгөй көтөрүлсө, ошонун баарын түз эле президент кабыл алат. Мындан тышкары курултай иштеп жатканда өкмөттүн толук курамы катышып, курултай өтүп жаткан залдын ичинде түз кабыл алуу жүргүзүлөт. Курултайга келген ар бир делегаттын көйгөйү, ошол делегаттарды шайлап жиберген айыл өкмөттүн, элдин көйгөйлөрү түздөн түз уюштуруу комитетине жана курултайдын катчылыгына келип түшүп каттоодон өтөт. Делегаттар сүйлөйбү же сүйлөбөйбү баары бир жазылып келген каттарынын баардыгы каттоодон өтүп мыйзамдуу түрдө көзөмөлгө алынат, деди мамлекеттик катчы. Касманбетов белгилегендей, мында бир кишинин да сөзү жерде калбайт, калууга да мүмкүн эмес. Курултайга 700 делегат келсе, ар биринин сунушу, көйгөйү расмий түрдө каттоодон өтүп, кийинки курултайга чейин атайын мамлекеттик көзөмөлдө болот, деди ал. Бүгүн саламаттыкты сактоо министринин орун басары Карманбек Байдавлетов, жогорку кеңештин депутаттары Венера Райымбачаева жана Айбек Маткеримов Бишкек шаардык перинаталдык борбордо энелерге жана балдарга көрсөтүлүп жаткан медициналык кызматтардын сапаты менен таанышуу максатында барышты. Ведомстводан маалымдашкандай, 385 орунду перинаталдык борбор кош бойлуулуктун патологиясы бар аялдарга адистештирилген жардам көрсөтүүчү экинчи даражадагы медициналык мекеме болуп саналат. 2024-жылдын 11 айында бул жерде 11 миңден ашык бала төрөлгөн. Неонаталдык эрте өлүмдүн 22,4%дан 17,2%га чейин кыскарышы маанилүү жетишкендик болду. Делегация жаңыланган бөлүмдөрдү, жаңы медициналык жабдууларды, анын ичинде жаңы төрөлгөн ымыркайлар үчүн реанимация системаларын, балдардын инкубаторлорун жана өпкөнүн жасалма желдетүү аппараттарын карап чыгып, ошондой эле борбордо жүргүзүлүп жаткан оңдоо иштеринин жыйынтыктары менен таанышты. Борбордун башкы дарегери быйылкы жылы алар 18 миллион сомдук оңдоо иштерин жүргүзүшкөнүн, анын ичинде 7 миллион сом чоңдор үчүн реанимация бөлүмдөрүн оңдоого бөлүнгөнүн, мындан тышкары Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы аркылуу 16 миллион сомго жабдыктар алынганын билдирди. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Карманбек Байдавлетов Бишкек шаардык перинаталдык борбору энелердин жана жаңы төрөлгөн балдардын ден соолугун чыңдоо үчүн каржылык каражаттарды натыйжалуу пайдалануунун үлгүсү болуп саналарын белгиледи. Заманбап технологиялар жана жаңыланган инфраструктура өлүмдү кыскартууга жана жогорку деңгээлдеги медициналык жардам көрсөтүүгө мүмкүндүк берет, деди ал. Кыргызстанда оор жүк ташуучу унаалар чыгарыла баштады. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов социалдык тармактагы баракчасына жазды. Дагы бир жакшы кабар менен бөлүшө кетейин. Шумкар АЧ акционердик коому Чакман үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унааларды чыгара баштады. Сыноолор ийгиликтүү өтүүдө, деп жазды ал. Эске салсак, 2023-жылдын 18 майында президент Садыр Жапаровдун Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында эки тараптуу бир нече документтерге кол коюлуп, анын ичинде ТНК Шумкар АЧ акционердик коому менен Ксиан Янчао компаниясынын ортосунда Кыргызстанда Чакман сериясындагы оор жүк ташуучу жана атайын багыттагы автоунааларды өндүрүүчү завод түзүү боюнча макулдашуу документине да кол коюлган. Бишкекте таштандыны кайра иштетүүчү заманбап заводдун курулушу кызуу жүрүүдө. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов социалдык тармактагы баракчасына жазды. Бишкекте таштандыны кайра иштетүүчү заманбап заводдун курулушу кызуу жүрүүдө. Бул шаар тургундарынын көп жылдардан берки кыялы болчу. Заводдун салынышы экологиялык тазалыкты камсыздоодогу чоң кадам. Бул завод ишке кирсе, сүйүктүү Ордо калабыбыздын өнүгүүсүнө салым кошору талашсыз, деп жазды ал. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 29 мартында Кыргызстандын министрлер кабинети менен Кытайдын Цюцин Хуанбао KG Invest жоопкерчилиги чектелген компаниясынын ортосунда таштандыларды кайра иштетүүнүн негизинде электр энергиясын өндүрүү боюнча инвестициялык долбоорду ишке ашыруу жаатында инвестициялык макулдашууга кол коюлган. Долбоордун алкагында суткасына 300 тоннага чейин таштанды чыгаруучу станция куруп, электр энергиясын өндүрүү пландалууда. Долбоорго тартылган инвестициянын жалпы көлөмү болжол менен 95 миллион долларды түзөт. Заводдун курулушун 2025 жылдын декабрында бүтүрүү пландалууда.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинде абанын сапатын жакшыртуу боюнча жыйын өттү. Министрликтен билдиришкендей, атайын жыйын министрликтин атмосфералык абаны коргоо бөлүмүнүн жетекчилигинде өткөрүлүп, ага экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору, регионалдык башкармалыктардын жетекчилери онлайн байланыш аркылуу катышты. Отурумдун жүрүшүндө атмосфералык абаны коргоо боюнча аткарылып жаткан иштер талкууланып, жетишилген натыйжалар жана кемчиликтер айтылды. Министрликтин атмосфералык абаны коргоо бөлүмүнүн адистери тарабынан өлкө боюнча рейдтик иш-чараларды жүргүзүү, абанын сапатын жакшыртуу боюнча аракеттерди күчөтүү жана мониторинг жүргүзүү тууралуу маалымат берилди. Ошондой эле жума сайын кеминде бир жолу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен тыюу салынган заттарды өрттөөнү болтурбоо боюнча калк арасында маалыматтык агартуу, атмосфералык абанын булганышынын деңгээлин төмөндөтүү боюнча жогорку окуу жайларда жана мектептерде комплекстүү иш-чараларды туруктуу негизде жүргүзүп туруу керектиги баса белгиленди. Бишкек шаарында тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери катуу тиричилик калдыктарын чыгаруу кызматына төлөбөгөндөр үчүн рейд жүргүзүүдө. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдирет. Муниципалитеттин маалыматына ылайык, борбор калаада тазалыкты сактоо үчүн атайын техникалар талап кылынат. Ошондой эле ишкана кызматкерлеринин эмгек акысын мындан ары жогорулатуу зарыл. Буга байланыштуу тазалык муниципалдык ишканасынын адистери бир нече жылдан бери катуу тиричилик калдыктарын чыгаруу үчүн көрсөткөн кызматка карызын төлөбөй келген абонент үйлөрүн кыдырып жатышат деп айтылат маалыматта. Учурда 14 жашка чейинки балдар арасында курч вирустук респиратордук оору күч алып жаткандыгы тууралуу Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын бөлүм башчысы Майрамкан Чомоева биринчи радионун түз эфиринде билдирди. Анын айтымында акыркы суткада Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына жалпы 551 жаран кайрылып, алардын 486-сын жаш балдар түзгөн. Жалпы жугуштуу оорулардын ичинен курч вирустук респираторлук оору менен акыркы суткада 226 жаран кайрылган. Анын ичинен 136 адам врач текшерүүсүнөн өтүп, тийиштүү жардам көрсөтүлгөндөн кийин үйгө дарыланууга жиберилген. Ал эми ооруканада 90 бейтап жаткырылды. Алардын ичинен 81 балдар, чоңдор 9 адам. Жандандыруу бөлүмүндө 3-4 бейтап жатат. Булар башка оорулар менен коштолуп, көпкө чейин дарыгерге кайрылбай, үйдө өзүн өзү дарылоо менен алектенип, ооруну өөрчүштүрүп жибергендер, деди Майрамкан Чомоева. Азыр курч вирустук респиратордук оору күчөп жаткандыгына байланыштуу дарыгер транспорт каражаттарында эл көп топтолгон имараттардын ичинде коомдук жайларда беткап кийип жүрүүгө чакырат. Биринчи кезекте ооруган адам башкаларга жуктурбоо үчүн беткап тагынышы керек. Ал эми сыртта ачык абада беткап кийүүнүн зарылчылыгы жок экендигин дарыгер кошумчалады. 1954 август айында СССР министрлер советинин токтому менен Кыргыз ССР Илимдер академиясынын уюштуруу жөнүндө чечим кабыл алынып, Илимдер академиясын түзүүгө активдүү катышкан Иса Акынбаев Кыргыз ССРнин Илимдер академиясынын биринчи президенти болуп шайланган. 19 декабрда Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын имараты капиталдык оңдоодон өтүп, жаңылануудан кийинки ачылыш аземи болуп өттү. Аталган иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, имараттын оңдоп түзөөдөн өткөндөн кийинки абалы менен таанышты. Урматтуу окумуштуулар, дүйнөлүк тажрыйба, болуп өткөн өзгөрүүлөр бизден илим тармагын түп тамырынан өзгөртүүнү талап кылып жатканын сиздер деле жакшы түшүнүп турасыздар. Бул тармак өлкөбүздүн социалдык экономикалык өнүгүшүнө түздөн-түз салым кошууга тийиш. Академиянын имаратын капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү бул илим чөйрөсүнө түзүлө турган шарттардын башаты деп кабыл алсаңыздар болот. Сөзүмдүн аягында айтарым, Улуттук Илимдер Академиясы сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө мамлекетибиздин интеллектуалдык флагманы болуш керек. Имарат дээрлик 60 жылдан бери оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Белгилегендей, буга чейин академияга президент Садыр Жапаров келип, имаратты жаңылоо керектигин билдирген. Учурдагы оңдоп түзөө жана курулуш иштерине президенттин тапшырмасы менен бюджеттен 499 миллион сом акча бөлүнгөн. Курулуш жасай турган компания менен 9 айга келишим түзүлгөн. Имараттын ичи жаркырап, иштөөгө ыңгайлуу болуп калды, дейт Абдылдыжан Ахматалиев. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун Улуттук Илимдер Академиясына келип кетиши бул чоң тарыхый окуя болуп эсептелет. Анткени мурдагы президенттер келген, бирок эч кандай жардам берген эмес. Мына азыр 500 миллион сомду атайын ушу илимге көңүл бөлдүрүп, эшигинен баштап терезесинен материал техникалык базасын чыңап берди да.
Алдыда жаңы имарат менен кошо заман талабына ылайык жаңы институттар да ачылып жатканын академиянын директору билдирди. Жакында эле 2 ай мурун жанакы искусственный интеллект деген болот эмеспи? Ошого карата жаңы центр түздүк. Андан кийин бул жерде тиг жерде карасаңар бул атайын өзүнчө центр, бул деген салттуу биздин искусствобуз боюнча чоң отдел центр аштык. Андан тышкары дагы бир центр аштык. Бул деген климаттын өзгөрүшү боюнча. Ошондой эле академиянын кызматкерлери буга чейин 13 000 сомдун тегерегинде айлык маяна алып келишкен болсо, жаңырган жылдан баштап айлык маяна 100%га көтөрүлөрүн Садыр Жапаров билдирди. Эми албетте буреки техникалык жана табигый илимдер бөлүмү бар да. Аларга сөзсүз заманбап илимий приборлор керек. Союз убагынан калган эски баягы такыр болбой калган эптеп калган приборлор менен иштеп атышат да. Анан айласы кетип, мисалы үчүн химиктер Японияга чейин, Москва, бирок Алматыда Аль-Фараби университети жана башка жерлерге өздөрүнүн акчасы менен анализге жиберишет. Кыргыз СССР Илимдер Академиясы 1954 жылдын 20 декабрында Фрунзе шаарында академик Сахымбаев жетектеген СССР Илимдер Академиясынын Кыргыз филиалынын базасында түзүлгөн. Асел Сөркул кызы Нурбек Нурлан уулу, Азия ТВ, Бишкек. Сахабакан Мамажанова Ош шаарынын тургуну 90 жаштагы апасы кан тапшырып өз каалоосу менен бирөөнүн ден соолугун өз ыктыяры менен чыңдоого, өмүрүн сактап калууга катышуучу болгон. Ардактуу донор. Үйдө апасына каралашат. Кыштын ызгардуу суук күндөрү бекер көмүр Мамажановалардын үй бүлөсүнө да берилди. Кызыл айыл фондуна кышты күнлөрү soğuk күнлөрү şu siylep adamlarga bergeni yetti hop. Mende donor apam var 90 kirgen biri yaptı. Şularga, çoğlarga, işçileriga, hammasiga rahmat aytam. Xudoy ömrü uzun olsun, ulu martabası balat bolsun. Bizge berse, ularga Xudoy mindi bersin. Siylegen üçün minnet rahmat. Кыргызстандын улуттук кызыл аяк коому Катар Республикасынын кызыл аяк коомунун көмөгү менен муктаж үй бүлөлөргө колдоо көрсөтүү акциясын баштады. Аларга бекер көмүр берилүүдө. Мына азыр барсек начальнигimiz şunday kömür var ekan, askamsız bolgan ellerge beriş gerek ekan, şu psikiki aligi balnoylarımız var, şunday mayıptarımız var, şu askamsız bollarga hanna mana Kızılay komu organizavatı gereken, şunga kelip hazır adamlardan alıp kelip kömürde alıp ketkeni keldik. Kızılay komuga, şunu organizavat kılgan elge, yurtga bardığıga çoğun rahmat. Hazır kışlı gününde bir kap bolsayam şu elde şu kıştan esalaman çıkar varış maksatında жүрөбүz. Демилге кыш мезгилинде аймактардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн көмүргө болгон муктаждыгын жоюу максатында уюштурулган. Улуттук кызыл аяк коомунун кызматкерлери жана ыктыярчылары көмүр алганы келген үй бүлө мүчөлөрүнө жардамдашып, үйүнө жеткирүүгө көмөктөштү. Жардам атайын критерийлер менен берилүүдө. Критерийлер бул жерде бизде жалгыз бой карлар, үйүндө майыптуулугу барлар, көп балалуу үй бүлөлөр кирешеси өтө төмөн болгон, ички жана сырткы мигрант үй бүлөлөр ошондой эле кургагычтык менен дарыланып жаткан, кирешеси эң төмөн деңгээлде болгон үй бүлөлөр кирген да. Кайсы тараптан кандай жардам? Бул жардам бизге Катар кызыл аяк коомунун тарабынан колдоосу менен берилип жатат. Бекер көмүр таратуу демилгеси аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, кургагычтык менен ооругандарга, майыптыгы бар жарандарга, көп балалууларга жана психоневрологиялык ооруларга көрсөтүлдү. Демилге башка аймактарда да уланат. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.